Урматтуу мекендештер, баарыңыздарды көрүп тургандан кубанычтамын. Баарыңыздар эфирге кош келипсиздер. Запистен көрүп турган биздин ютубтагы мекендештерге өзгөчө салам. Баарыңыздар билесиздер, даже прямой эфирде кылдым ошол күнү. Жума күнү, өткөн жума күнү кечки саат 19:00 элчиликтин кабинетинде консул Бакыт Эрикович жана элчи Кубанычбек Кеңешбекович жана башка консулдар биригишип маалымат жыйынын өтүштү. Маалымат жыйынынын максаты мекендештерге азыркы геолокация, жаңы чыгып аткан мыйзамдар, жаңы чыгып аткан приказдар боюнча мекендештерге маалымат берүү жардамын сурады. Бизден да жардам сурады, ошто элдерге жеткизип туруңуздар деди. Алгач баардык ошол уюштуруучуларга мен рахмат айткым келет. Мени чакырган Айымкан Кулкевичке дагы ушул ютубта турган видеодон азыр рахмат, ыраазычылык айткым келет. Алгач жолу катышып атам мындай мероприятияга. Өзүм бир 15 жылдан бери жүрсөм Москвада дагы мындай мероприятияга алгач жолу катыштым. И Айымкан эжеге чакырган үчүн рахмат. Эфирди мен тартып алдым, жанагы тарткан жерим азыр ошол мен сөзүмдөн кийин бир аз суроо жооп кылабыз кадимгидей өзүбүздүн. Андан кийин видеонун аягында ошол өткөн маалымат жыйындан записине дагы ушу ютубка жүктөмөчүмүн. То есть ушул видеонун акырында анда көрө аласыздар. Анан урматтуу мекендештер, эмне деп айтылды? Эң больной вопрос азыр консул айтты. Реестрге киргендер өздөрүнүн чыгаруу боюнча аракеттерди токтотуп койду деп атат. Бул биринчи колокол деди. Бул ошол МВДнын сотрудниктери менен жолугушканда МВДнын өкүлчүлүктөрү буга да айтыптыр. Граждандарга айткыла Кыргызстанда булар өздөрүнүн реестрден чыгарууну токтоткосун. Себеби 10-сентябрдан кийин бул реестрдин жанагы чыгарып алуу мөөнөт бербеди, ошол узарбайт деди окончательно. 10-сентябрдан кийин реестрден чыга албасаңар, сиздер анда баардыгыңыздар депортация болосуңар. Баардыгы Кыргызстанга выдворение болосуңар. То есть режим высылки иштеп баштайт. Ошону айтты. Андан кийин геолокация боюнча айтты. Геолокация бул эксперимент деди. Өткөндө мен айткан сөздөрдү эле айтты. Негизинен бирок экспериментке катышуу үчүн бул добровольно. Адамдар өздөрү барат экен Сахарага. Жана катышуу үчүн данныйларды толтуруп, өзүңүздөр данныйларды берип, кол коюп, документация аркылуу келишим түзүп, мына ошонун негизинде экспериментке катышат экенбиз. Экспериментке катышуучулар эмне кылышат? Экспериментке катышкандар сөзсүз түрдө ошол эрежелерди аткарат. То есть геоданныйды кайсы жерде жүрсө, ошол кайсы бир графикте булар жөнөтүп туруш керек болот экен. Мына ушул и жана ошол экспериментке катышкандар азыркы маалыматтарга караганда регистрациядан бошотулат. Регистрация жасабайт экен, уведомление жөнөтүп турат экен. Өткөндө мен айткандай эле бул ошол айттым эле силерге, уведомление депчи. Уведомление биз жөнөтүп турабыз, жанагы геоданный таштаган эле бир өзүнчө уведомление, билдирүү да. Биз ошол жөнөткөн электронный WhatsApp'тан жөнөтүп кошгон уведомлениянын эле бир кагаздагы түрү биз көтөрүп жүргөн миграционный учет регистрация да. Ошол экөө бир эле нерсе по сутичи. Эгер только ошол азыр булар приложение аркылуу муну закондоо киргизип атышат, Путин кол койду уже. И Кудай буйруса, мен ойлойм дагы бир 5 жылдан кийин регистрация полностью жок болот. Эксперимент 4 жыл, 2029га чейин уланат экен. 4 жыл ичинде эксперимент жүрөт. Мына ушундай урматтуу мекендештер. Анан дагы өткөнкү чыгарган видеонун астына өтө көп комментарийлер келиптир. Бул Путин кол койбоду, сен элди алдап атасың, тияк бияк. Сразу башыңды оорутпагыла, барыңарга айтып коеюн, ютубта записка чыгат азыр. Мен диаспора деди, чыгарбады, диаспора айтпады. Мен диаспоранын айтышын күтүп отурбайм да. Мен маалымат алам источниктерден, мага ишеничтүү, и ошону уверенный чыгарам өздөрүгө. Ошол күнкү видеодо чыгардым, ошол күнкү информация так, Путин кол койду. Болду. Азыр ошо арабызда бар болсоңор, баарыңызга азыр эфирден айттым. Калгандарыңар ошол комментарий жазгандар кайра повтор ушул видеону көрүп турган болсоңор, мен силерге именно айтып атам. Путин кол койду. Диаспора кечигип айтпай калса, мен күнөөлүү эмесмин. Мен диаспораны карап отурбайм да. Алар айтышынан мен айтам депчи. Алар өздөрүнүн иши.
То есть думадан өттү дейт. Думадан өтүп туруп ошо маалымат берип туруп Путин кол кое элек десе, мага дагы чыгып алышып Путин кол кое элек, диаспора айтты. Диаспора өздөрү бүткүн айтат. Буга келгенде. Айтпаса жүрө беришет. Ошондой. Эми урматтуу мекендештер. Ошол айттым видеону азыр силердин сурооңорго жооп бергенден кийин уландысын ошо YouTube'дан дагы көрө аласыздар да. Азыр суроо жооп кылабыз. Силердин сурооңорго жооп берейин. Суроо жооптон кийин мен ошол YouTube'дагы мекендештерге ошол тартып алынган видеону кошом, аны да көрө аласыздар. Бүгүнкү видео узагыраак болот да. Албетте YouTube'дан көрүп турган мекендештер баазырга сурап кетем. Видеого лайк басабыз, подписаться болобуз, жана Телеграмга биздин бирикменин мигранттар бирикмесинин Телеграмына сөз кошуңуздар. Себеби жакын арада мен уже план кылып атам, Телеграм канал жабык болот. Монотип эфирге катышып, то есть кирип мындай азыркыдай жөнөкөй болбойт мекендештер. Азыр мына ссылка берип атабыз, кирип алып, көрүп, кайра чыгып, кайра кирип атасыздар. Мен ошол нерсени жакында полный жабык кылам, ошондуктан эфирде көрүп турган баардык мекендештерге айтып кетейин. Кошулам деген мекендештер азыр жөнөкөй жол менен кошуп алыңыздар. Мен жакында группаны закрытый кылам. То есть бир жерде айтылган маалыматтар биринчиден чыгып турат. Өзүм юридический неме менен соглашение түзүп атам. Алардан да маалымат алып, аларды дагы бул жакка чыгарып турам. Маалыматтар так болот. Ошондуктан мен дагы ал жака акча барып атам. Ошондуктан бул жерде мен азыр что попало кирип, жанагынтип көрүп, анан кайра чыгып кете албайт. То есть киргендер кирет. Анан уже закрытый болгондон кийин мындай жөнөкөй жол менен кире албайсыздар. Ошол. Эми сурообузга өтөбүз, суроо бере тургандар кнопканы баягы фиолетовый человечекти басасыздар. Бул жакта мен сиздерди көрөм. Андан кийин сиздерге микрофон берем. Анан сиздер сурооңуздарды бересиздер. Ошол. Кимде суроо бар эми? Өткөнкү жолугушуу боюнча берсеңиздер болот. Нуржан. Вот. Кандайсыз? Мен регистрациямы хостелге коюп атат элем да, бир айга, анан ал жактан алсам башка жака перерегистрация кылайын деп атам. Ошол хостелдики өтүп атабы? Эгер ишеничтүү хостел болсо өтөт. Эми аябай эле көп азырчы ошо хостел менен заниматься эткендер жана илгери регистрацияны пачкалап бир адрестерге публикалардын адресине коюп иштегендер, миллиондорду тапкандар азыр ошондой иш менен заниматься этип атышат. Сырач Адилов дегенди дагы билесиңер, ал дагы ошо хостелге эле койдурат, ошого окшогон нерселер менен заниматься этет. Базада бар экен ишеничтүү. Базада бар болсо болду. Только убактысы бүткөнчө 15 күн, 20 күн калганда аракет кылгыл. Макул, рахмат. Базада бар малында аракет кылып калгыла, перерегистрация кылчы. Кийин болот. Кийин ким берет суроо барбы? Так, Зинка колу көтөрдү, кайра түшүп калдым, не знаю. Ошол, дагы эмне айтылды чогулушта? Чогулуш кызыктуу болду. Мен биринчи жолу катышып атканым үчүн мага аябай кызык болду. Эгер Facebook'тан көргөн адамдардын баарын ошол жактан көрдүм живую. Кубанычбек Усунбеков барды, ал менен учураштым, бирок сүйлөшөйүн деп бардым да сүйлөшө албай калдык. Шашылып кетип калдык. Кийинки мен ойлойм жолугушууларда менен жолугабыз, таанышабыз. Асема жибериңиз сурооңузду. Андан кийин 09 KG. Кандайсың Кубатбек? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Тынчсыңарбы? Майрамыңар менен бүгүн Бүгүн куттуктайм. балдар менен ойноп эс алып келдиңерби? Анан азыр документте элдин баары документ менен ызычы болуп жүрүшөт, реестрге элдин баары рейске түшөт. Ал менен деле менин суроом регистрация боюнча эле. Куба мына 3 айлардан бүтүп переоформленияга хозяин кетип калды да. Анан через госуслуги тапшырса отказ келип атат деп көп эле айтып атат. Ошондо отказ келип калса кирди чыкты жасатыш керекпи или кандай, ошонун жолдорун айтып бербейсиңби? Анан трудовой договорум жарайбы, жарабайбы, же кайра дагы 3 айга койдурамбы кирип чыккандан кийин? Эч ушул жагын түшүнбөй атам да.
Сиз колуша киришти кылат го жетишпей калдыңыз да уже сиз азыр калды сурак аз калдыбы. Анан меники муну тапшырышты. Бирок эми неизвестно да эми ал жакты билесиң го, иногда отказ келип калып атат деп атпайбы. Ошого эми заранее билип алайын деп атпаймынбы? эми жанагы сиздерге эмне деп коет, доверенность бериш керек да. Эмнебечи бул жакка чыгып кетсе азыр эми биздин ошол кайтара назарат эткендер договор менен түзгөндө доверенность кошо берсе жакшы болмок. Именно ошол регистрация миграционный учетко менин атыман өзү ФМСке барып ошону бүтүргөнгө кол койгонго менин атыман иш жүзгөнгө мен уруксат берем деп ушундай доверенность жазып бериш керек. Нотариуска барып ошол доверенностьти алып алып калыңыздар ошол собственниктен бул жака чыгып кетип атканда. Анан ошол нотариус неме доверенностьтин негизинде өзүңөр эле ФМСке барып ушуну бүтүрсөңөр болот. Азыр кетип калды да. Азыр кетип калды. Эми азыр кокусу отказ келип калса, ошонун жагын түшүндүрүп берчи. Отказ келип калса, эми сиздин учуруңузда лучше кирдичти кылып туруп дагы учак узартасыз. Азыр пока это возможно, бул нерсе, возможно. Толук жабыла элек. Мен ойлойм жанагы эксперимент толук иштеп баштагандан кийин жанагы приложение аркылуу деп атат го 72 саат деп. Вот ошол нерсе точно биздин кирди чыктыларга точно бөгөт коет да. Ошондуктан мекендештерге азыр записти көрүп турган мекендештер баарын айтат элем. Пока азыр кирди чыкты кылып туруп анан кайра эле 3 айга тапшырсаңыз, госслугудан кайра мен ойлойм одобрение келет. Ошо 3 ай менен жүрүп турган учурда собственник менен байланышып доверенность алуу жолун караштырыңыз. Сөзсүз түрдө. Трудовой договор жарабай калабы ошондо? Договоруңуз жарайт. Мен билем, немени көргөм. Wildberries-тикин. Сиз Wildberries-тин адил кадрына мүмкүн болсо жолукканга аракет кылыңыз. Ушул договор боюнча толук маалымат алганга аракет кылыңыз. Мен көрүп таанышып чыккан договорлор боюнча госуслугиге була уведомление жөнөтүшөт. Договору кол коюп берип атышат сиздерге, значит баардыгы иштеш керек. Жакшы. Жок, биздин договорчу жарабайт экен да, Москвагачы өтпөй койду. Мен договор, мен кассага жумушка кирдим да, анан эми официально трудовой, башка трудовой договор менен. Wildberries-ке мен барган МФЦ албай койду, жарабайт экен. Болбойт деп атат. Именно Москвага болбойт экен. Мен Москвада жашайм. Москвага болбойт экен. Аны спорт этиш керек ал жерде уже конкретно отказ берип, жазып письменно отказ кылсын. Алар ГПХны ал жактыкы бул жактыкы деп бөлгөн акысы жок. Сиз одно время жашап, анан под Москвада барып келип электричка менен иштейм десеңиз, это возможно. Ошондой мен машинамда барып келип иштейм деп жасасаңыз болот. То есть алардын отказ бергени это незаконно. Бул жерде алар деле юрист эмес, адашышы толук мүмкүн. Ошон үчүн сиз дагы айтат элем, Асамеже. Катуу турушуңуз керек эле. Макул эми азыр башка жакка ишке кирдиңиз, кассага Wildberries-тен чыктыңызбы ошондо? Жок, Wildberries-те деле иштеп атам. Бул касса өзүм мурун иштеген кассама кайра чакырып калды эле. Анын сааты аз. Саат 4-кө чейин иштейсиң да, бирок эмеси жакшы, бардыгы жакшы. Кайра ошого кирип алдым эми. Ну, хорошо. Wildberries как подработка. Ну, хорошо анда. Ошонун договору менен, кассирдин договору менен узартып бересиң эжеке. Мейли башкаларга кезек берели. Если отказ келбесе, баары жакшы болсо, печать кандай кылып койдурушум керекпи или кандай баягы хозяиндин печати болуш керек дейт, анан миграционканын печати болуш керек дейт. Мен через госуслуга кылып атпаймынбы? Ошондо кандай болуп калат? Барып койдурамбы или жүрө беремби телефондон чыгартып алып, цветной кылып? Регистрация. Хозяиндин печати кереги жок, ал жомок, ким айтат? Хозяиндин физически эч кандай печать жок анда. Миграционканын аркасында печать керек ошол. Аны өзүм эле барып койдуруп алсам болот да, без хозяина. Өзүңүз эле барып койдурасыз. Мына мен узарттым, көрүп атасыңар, госуслугда мына датасы дейсиз. Азыр келип атам дейсиз. Печать коюп бергиле деген айтыңыз. Приказыңар бар эми будан өзүңөр чыгарган деген. Ошонун негизинде азыр бизден талап кылып атат көчөдө жүргөндө. Мен сиздерге дагы ошон үчүн азыр койдурганы келдим. Коюп бергиле суранычы деп эле айтыңыз.
ошол регистрация суракка карап коюп беребиз. Рахмат чоң, Алла ыраазы болсун. Куба, анан могу Telegram боюнча закрытый болот деп атасың го, ошого кошулам. Ошондон дагы кененирээк маалымат берип коерсуң кийинчерээк, кантип кошулат? Азыр эле айтам эжеке, кыскасы возможно платный болушу мүмкүн вход бул жака кириш. Себеби мен да программа сатып алдым өзүм, юридический. Консультациялар точно законный так болот бардыгы. И тесттер чыгып турат, эфирлери да тесттер чыгат расписание менен. Башкалары кирип юристтерге менен жалдырабайм эч кимге, болду, жатадым. Ал юристке барып жалдырап кел бизге болду. Мен өзүм мүмкүн болушунча берем ушул жерге консультация. Жаккандар ошо отуруп угат, анан сен андай тупой экенсиң, тияк бияк билбейт экенсиң дегендер, пожалуйста, эшик ачык башка жакка барууга болот. Ошо. Азыр мен буну дальше өнүктүрөм дедим, мен муну да буюрса полный өнүктүрөм каналды. Пландар бар жакшы. Маалыматтарды биринчилерден болуп, мен ошол как решениеси менен кошо бергенге аракет кылам. YouTube канал, Instagram канал баардыгы Кудай буюрса кеңири свободно жакшы өнүгөт. Потому что Кыргызстанда болом да, ал жерде ограничение жок. Ошондуктан Кыргызстанга барганым кайра плюс да. Ошон үчүн добавлять этесиңби? Ал группаларга өзүң добавлять этесиңби или ссылка жөнөтөсүңбү? Или биз через ссылка? Ал баардыгын автоматия эжеке неме болуп, жолдор бар, түзүп бар аягачы. Алар оңой эле, аны түшүндүрүп берем кийинчи. Максимально просто кылганчы. Ошон үчүн рахмат чоң. Максимально ушунчалык жөнөкөй. Как только желание болсо эле ошо которуп бизге катарда кошула беришет да, ошол. 09 кежи сурооңузду бериңиз. Андан кийин Макс. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Валейкум ассалам. Жакшы, рахмат. Меметчи, кече карта блок болуп калды да. Реестрден текшерсем, реестрде жок экен. Трудовой договор бар, Сахарова бар, жашаган жерде регистрация бар. Ушу квартирага коюлган да. Эмне себептен блок болуп калды? Анан кандай жолдор менен чыгарсам болот? Регистрде жоксуз, тап коюлу, регистрде жоксуз. Текшердиңизби? Жок эми, 2 жолу текшердим, өзүм да текшердим, чыккан жок. Сиздин паспортуңуз кандай паспорт? Загран? Загран. Номер AC менен жазылабы же PE менен жазылабы? PE. PE'ни англисче жаздыңызбы? Англисче. Жок, алфавит англиске өткөрүп жаздыңыз же орусча R деп туруп эми жазып койдуңузбу? Жок, англисче өткөрүп туруп жаздым. Анда нормально турат. Сиз жок экенсиз. Сиздики ошо подозрительная активность деп коет. Переводдор которгонуңузда, счёттардан. Булар аябай катуу алиги дропер деп коет. Мен негизи интернет деп торговля менен деле таанышым бар да. Биржа менен деле таанышмын, крипто биржалар менен таанышмын. Криптовалюта жүргүзгөндөрдү билем жакшы кантип иштегендер. Кыргызстанга акча которгондор бар го, переводский сервистер. Жанагычы. Анелик бар эле, дагы ал жок болуп кетти. Коронага окшогон, тиги жанагы Юнустрим окшогонун баары ошо дроперлер аркылуу иштешет экен Россияда. Акчаны сыртка чыгарып кетпеш үчүн Россия ушул нерсеге азыр бөгөт коюуда. Дроперлергечи. То есть бир адам 10 чакты ар бир банктан 10 чакты карта ачып алып туруп, ошолар сата берет экен дроперлерге башкаларга. Булар ачканга уруксат экен закон боюнча. Анан ошол карталарды башкаларга сатып, анан ал карта аркылуу башкаларга перевод кылып акчаны чыгарып кетишип, ар кандай случайлар болуп атыптыр да. Ошон үчүн буларды азыр катуу текшерип болуп атат да. Особенно мына иностранецтерге дагы банковский карта канча ачканга уруксат берип коюп эле, ага да жакында бөгөт коюуда да, билесиздер. Жана ишсиз калган мигранттар особенно ошентип карта ачып туруп, картасын сатышып, таланчаңын. Анан акча кылышып, чыгарып алышып, анан кийин ал карта аркылуу бектер акчаны чыгарып кетип, перевод кылып, терроризмге перевод кылып, анан ошол жерден биздин кыргыздарды камаган ушулар. Сиздики эми анчалык эмес деп ойлойм, мүмкүн бирөө акча которгонсуз, мүмкүн бирөө какой-то бир случай болгондо ошон үчүн сиз банк менен сүйлөшүшүңүз керек. Сбербанктын офисине барып туруп эле менде ушундай болуп атат. Причинасын билгим келет, мага айтыңыздар, эле айтыңыз. Мен реестрде жок. Сиздердин значит банктан болуп жатат бул маселе. Эгер сиз реестрде болсоңуз, сизди булар сразу жанагы жакка жөнөтөт. МВДга. Өзү ошо ичинде болсо маселе. Булар ошо аны Кыргызстанга акча котордум эле да. Бир жумада 2-3 жолу ошого
бир 30 миңдей которгом, и Москванын ичинен дагы которуп ушундай кылдым эле да. Эми сумма анча деле көп эмес. Возможно, сиз которгон адамда бир проблема болушу да мүмкүн. Контактачы. Анын закону менен проблемаңыз болсо деле сиз которгон үчүн сизге да булар особенно иностранецтер үчүн катуу карап атышат да. Рахмат. Түшүндүм. Ошол банктын офисине барып ошол жерде чечесиз. Так, андан кийин Эйди береби ана Макс Динка. Ассаламу алейкум, Кумат аке, кандайсың? Жакшы, рахмат. Кумат аке, меники да ошо азыркы баладай эле болду да. Мен азыр муну текшерсем, баягы реестрден текшергенде баягы срок документы деген жазуу бар го. Конечно, акырындагы текшерүүдө. Ошондо сроктун баягы берилген срокту жазсам, реестрде барсың деп чыгып атат, окончание срокту жазсам, реестрде жоксуң деп жазып атат. Ошондо кайсы бирин карасам болот? Мен өзүмдү деле текшерип көрбөдүм ал жактан. Бирок башка бирлөрдүн эмени карап берип туруп аттым, так билбейм бул суроого мен жок. Значит, сиз бар экенсиз да, сиздин паспорттун жаныңыз сроктон деле андан главный паспорттун номери бар болсо, сиздин аты жөнүңүз бар болсо, туулган жазып атасыз, значит, системада сиз барсыз. Анан дагы бир ар кимде ар кандай эме сунуш берилип атат да. Границага барып келип регистрацияны кылсаң, походу реестрден да чыгасың деп атат. Буга кандай болуп калат? Эми бул мындай болду. Мен ишканада иштеген эле бир эже ошентип түшүп калдым. Анан кийин мен иштеген ишкананын договору бул кристально чисто, өздөрү дагы доход төлөйт. Биз даже подработкабыздан подоходный алып калып, аны да которобуз да. Кыскасы баары жакшы да. Кристально мен 100% уверенмин да. Иш жүргөнү легально алынчы. Анан булар реестрге киргизип коебу. Ал эже алат дагы анан ар ким менен сөзгө отуруп тобокелге салып границага чыгып келет. Границадан кайтып келгенден кийин булар чындап эле базадан жанагы реестрден чыгарышат. Анан билесиз да, бир 2 күндүн ичинде бир көптөгөн кыргызды салып калды буларчы. Жанагы жака. Реестрге. Меники просто мындай болуп атат. Мен буга чейин картага 20 миңден ашык акча салбай аткам да. 20 миңден ашык. Анан ошол реестрге кеч эмес мурунку күнү түштү. Суббота күнү сиз эмеге барып элчиликке кетпедиңизби? Ошол күнү. Ошол күнү андан бир күн мурун, 2 күн мурун мага бир карыз эле 100 миң акча которгон да. Анан мына чечип коем да ошол күнү эстен чыгып, эртеси уже блокко түшүп калды. Сиз реестрде бар экенсиз. Сиз эми киришти боюнча айтып бере атпайм эмес болуп турсаңыз. Ал келип атат, жана массага киргенде кайра киргизип коюлат, жана чыгарып туруп баягы денчи. Кайра киргизип коюшту булар. Именно чыгып келип, границадан чыккан, реестрден чыккан эле. Автоматтан өзү элечи, заявление жазбай эле. Просто кирди чыкты кылып, регистрация жасатканда бул реестрден чыгарышкан. Анан кийин кайра баягы массага киргизгенде киргизип алышып, анан паник болгондо кайра чыгарышып, орустар өздөрү. Эми азыр кечеден бери, пятницадан бери дагы кайра баштады. Ошондуктан мен граница боюнча азыр журушча кеңеш бере албайм чыкса деп. Себеби мен ойлойм, ошондо булар жана күлүк бар эле бир проблема. Айтымдачы системада. Ошону булар оңдошто да, гана азыр ошондо баарын кайра киргизип, кайра акырындан бизди жолго салып атышат да. Ошондуктан сиз барыңыз МВДга, регистрацияңыз бар МВДга барсаңыз, данныйларыңызды ушул жерде такталып берет. Анан бүтүрүңүз ишиңизди. Баланын сурайын дедим эле. Айта бериңиз. Муну баланы картаңы обращайтесь в МВД деп атабы? Ооба, ошондой деп атат. Бизки дагы азыр ошону берейин деп атканым да, Кубатсагачы. Мен дагы ошо карап турат элем. Мен ошо билбедим, блокировка болгонунчу. Азыр эле ошо перевод кылайын десем Кыргызстанга, неме болуп калды да, блокировка болупчу. Анан магазиндерге деле иштебей калат экен. Анан пятница күнү
эле болгон окшойт, меники деле деп ойлоп атам да. Мына эчемики дагы ошентип пятница күнү болду эле да, айлык түшкөндөн кийин болгонбу деп ойлоп атабыз да. Бирок биздики бар жогу неме официально. Анан эмнеден реестрде болуп калабызбы ошондо, а? Кубатбек, Бирок текшерип ушул бердим. эме боюнчачы, Да. бир эже кирди чыкты боюнча бир эже эме кылды да, ыйлактап азыр группаларга голосовой жөнөтүп туруп, реестрге түшүп калыптыр, официально иштейт экен, баардык документи чистый экен, көп жылдан бери Москвада экен. Анан кирди чыкты кылып кел деп бирөө айтыптыр. Кирди чыкты кылгандан кийин кайра реестрге түшүп, насовсем уже депортация кылып коюптур да, насовсем кылып атыптыр. Ошону толук маалымат алып, анан кирди чыкты кылсабы дейм да, эми опасный турбайбы? Бул деле эми башыман өтпөгөндө билбейт экем. Группага келген эже ошентип ыйлактап атат да. Кирди чыкты Кээ айтып кылган аткан, эле кээ айтып аткан маалыматтан о. Мен азыр коркуп турам, чыгып кала деп айтыштанчы. Мурун деле ушу неуверен болуп айтпай аттым, бирок баягы эже чыгып бергенден кийин айттым көбүнөчү. Анан мен айткандан кийин эле жанагы массово киргизип салышып 2 күнүн ичинде кылдылар. Анан ошол эже кайра киргизип салып атпайбы, кирди чыкты келип реестрден чыккандан кийин, бирок кайра чыгарып койду 2 күндөчү ушуну бар. Эми урматтуу мекендештер, ошол границага каттагандар менен жакшылап сүйлөшүңүздөр, ишеничтүүлөр мененчи. Жана бейт таанышы менен сүйлөшпөйлөр. Ишеничтүү таанышыңар барыш менен. керекпи же немеге кирди чыкты кылыш керек дейсиңби? Жок, кирди чыктыны мен айтпай атам азыр. МВДга баргыла деп атам, бирок границада эмне кеп деген, азыр арабызда болсо границадагылар айтсын, болсо өзүңөрдөр дагы таанышыңарды айттым, сурагыла деп атам, эмне болуп атат, кирди чыкты кылып келип, анан өтүп чыгып атышабы, чыкпай атышабы, ошо маселени сураңыздар. Кубатбек ака, ушундан банктан акчаны чечип алса болобу полностью? Кечээ 30 миң гана чечип беришти да, меникинче. 30 миң эле чечип берет андан. Башка бербейт экен. Айына 30 миңден берет. Анан чечип берсе эле кетип калайын дедим эле да, башка келбей эле коюнчу өтпөсүн депчи. Ушу акча туруп калды да. Ошону банктын сотрудниктери менен жакшылап сүйлөшүңүз, желательно жанагы администратор, менеджерлер менен сүйлөшсөңүз жакшыраак болот. Мен жанагы рядовой эми киргендер, биз стажерлор башты ортуп, кайра коркутуп, ар нерсени сүйлөп неме алат. Жакшы мыйзамды түшүнгөн, правиланы билгендер бар ошо банктачы. Ошолар менен эгер мен кетем деп жазып бере турган болсом, ошол акчамды чыгарып бересиңерби деп тактап сурап. Негизи ошондой болот деген кептерди угуп атам, но чисто мен приказ боюнча, закон боюнча андай нерселерди чынында таппадым. Бирок акчаңарды булар кайтарып бериш керек да. Силердин лично банковский счетуңарда турган акчаңар силердин жанагы реестрдин режим высылканын эрежеси боюнча деле булар өздөрүнө которо албайт, никак которо албайт да. Акчаны себеп лучше чыгарып берип койгон жакшы да. Эгер которо ала турган болсо булар, анда преступление кылган болот. Өтө чоң преступление да, серьезный преступление. Бул себеп личный акчаңыз да. Сизге лучше берип койгон жакшы булар. Мындан бир 5-6, значит, 1 ай болду элек да. Болду элек, бир чогуу иштеген досумдун таанышы. Акчасы бар экен да, 200-300 миңдей. Ошону полный чечип алыптыр, бирок 30 миң акчасын бербей коюштур да. Буну бербейбиз деп. Анда карыз бар болгон бир нерсеси бар, проблемасы. Бербесечи. На то есть основание. Алар жөндөн-жөн бербей кое алышпайт да. Акчанычы. Себеби сиздин личный акчаңыз. Өзүңүз. Личный акча. Москва. Алар алган акчасы жок. Соттун чечими менен алышат. Рахмат Кубатбек, Алла разы болсун сизден. Сиздин кеңештериңиз көп, эмелер пайдасы бар да. Мен өзүмө тешет жок болду деп постоянно угам, бирок сизге Алла разы болсун. Бирок чынында көп консультация ала алабыз да сизденчи. Мындай. Рахмат. Элчиликтер, башка сайттагылар эме багы дипломатический тилде сүйлөшөт, бирок көп жалпак тилде эл түшүнбөйт да. Сиз болсо мындай жалпак тилде эл түшүнө турган эмеде түшүндүрүп берет. Көпчүлүгүнө эле пайдасы тийген болуш керек. Бир эле мен дебейм го. Ошон үчүн чыгып атат, ошон үчүн просмотрлар кетип атат, адамдарга керек болгон үчүн. Адамдар сурап атат, мен жооп берип атам. Анан кийин жөнөкөй эле суроолор дегендер болуп атат да. Карап туруп жиниң келет экен.
мен айтып атам ошол кыскасы атайын юридический мен менен бир фирма менен өзүм неме кылып сүйлөшүп кудай буюрса өзүм менен чыгып олуттуу маселелерди ошолордун консультация алып турган бул жака чыгара турган болуп атам. Ошол эми алар деле катышат турат. Анан ошол ооба анча мынча могу жерде комментарийлерди окуп калып атабыз. Мындай кылып койсун, мындай кылып койсун дейт. Эми өзү эптей албаса бирөөнү жамандаштын кереги жок го дейм да. Жаңы айтып кеткениңизге мен айтып атканым да. Окуп калып атабыз анча мынчасынча. адамдар ушундай экен. Эми эли менен чыкканда баарыңар мындай мүмкүн араңарда бар эли менен ишенбегендер. Эли менен чыкканда ошого нерселерге даяр болуп. Мен буга даяр элемин баарыначы. Мен ага терикпейм деле башка деле кылбайм. Просто бул жерде элдин өзүнүн накта элдики да буну еще көрөсүң алдачы мен доказать этем да. Настоящий, по-настоящему элдин үнү чыга турган бир канал да. Элге по большему элге тиешелүү канал бул. Меники эмес да, жеке менин блогум эмес. Ошондуктан мен бул жерде как ведущий катары чыгам. Ашагыдар. Анан основной элдин үнүнү ушул жака чыгарайын деп атам. Ошол. Так, кийинки кезек берели. Динка бериңиз сурооңузду. Ошо мен берип бүттүм окшойт. Жок алдыңыз, рахмат. Ооба, жок, анан ошо эмнеден блокировка болушу мүмкүн? Же реестрден текшерелиби, а? Сиз реестрден текшеришиңиз керек. Биринчи эле блокировка болгон да. Анан мен документин таптаза деп эле жүрөм да, бар жогум бар деп элечи. Эми жанагы сизди даже реестрге жанагы жөнөкөй причина менен киргизген болсо жеңил эле чыгасыз. Штрафыңыз аз эле болот да. Ани блокировка эмеден дагы болушу мүмкүнбү? Мына 30 майдан кийин деп өгүн дагы бир суроо бердим эле, картага перевод кылса депчи. Болушу мүмкүн. Ошо 1-июндан баштап катуу, 1-июндан баштап катуу буларда көзөмөл кылат. Даже орустардын российский гражданин паспорттордун өздөрүнүн да катуу көзөмөл кылышат. Ошо 2-3 которду эле да магачы, ошондон болушу мүмкүнбү? Бейтааныш бирөөлөр которуп койсо деле ооба болушу мүмкүн туура. Ал ошо алигин мындай неме чеги жокпу ал акчанын, мисалы 15.000ден нары деп бир окудум эле, андай эмеспи? Подозрительный перевод бул ошол негизи ошол абонент деп коет булардын жана колдонуучусу, банктын немеси колдонуучулары, клиенти. Подозрительный болсо переводдор менен анан сизге которуп койгон болсо, сиз дагы аларга которуп байланышыңыз болуп калса, сизге дагы ошо временно сизди дагы булар чтобы башкаларга зыян келтирбесин деп блокировка кылып турат да, кийин кайра ачышат өздөрү карап. Андай дейбесем, эжемики дагы блокировка болуп калды да. Кече пятницачы айлык түшкөндөн кийин болду окшойт деп атабыз да. Эмнеден де бир күн мурда түнү алигинде тройка сатып алдык эле. Анда иштеген картасычы. Анан эртең менен уже кечке маал ошо 30 күнү кечкурун картадан неме чыгарайын десе чыкпай, ошо МВДга кайрыл деген СМСтер келиптир да. Бирок буга эч ким акча которгон эмес, айлыктан бөлөк бир дагы акча которулбайт да эжемкине. Өзү деле которо албайт. Ушундай. Банк менен сүйлөшүңүздөр. Банктын реестрин текшериңиздер, анан кийин банктын поддержкасына жазыңыздар. Банктын поддержкасына 900гөбү? Сбербанкта 900. Сбербанктын өзүнө жок экен да, онлайндачы. Кандай жок? Онлайнда поддержка жок экен, алинде неме өзүнүн эле суроосу бар экен да. Ой, бар эжиги, бар, мен колдонуп жүрөм, бар, жакшылап караңыздар. Анда дагы бир карап көрөйүнчү. Жакшылап караңыздар. Болбосо жөн эле 900 телефондон терип чала бериңиз. Жөн эле терип номер 900 чалып жаза бергиле, кызык болчу. Ошо номерден чалсаңыз, сразу акциясы болот, сизди тааныйт болчу. Өз банк уланган номер менен чалыңыз. Так, ким? Макс ошол жерден манжа издерин тапшырып, анан өзүнүн жанагы макулдугу менен обработку персональных данных. Ошол макулдугу бергенден тартып, ал ошол экспериментке катышуучу болуп эсептелет. Миграциялык каттоосу эгер мындай түшүнүү болуш үчүн миграциялык каттоодо жанагы жумуш орду боюнча иштеген жери боюнча миграция каттоо коюп жүргөн
бир түрү да бул ошол сахарова борборуна коюшат. Миграциялык каттоосу баардыгын ошол сахарова болуп эсептелет. Бирок өзүнүн жанагы фактически жашап аткан жеринен ошол жанагы атайын тиркеме, башка тиркеме ошол сахаровадан регистрациядан өтөт. Өзүнчө тиркеме болот. Ошол тиркеме аркылуу сообщение жөнөтөт кайсы жерде жашап атканы боюнча. Анан жергиликтүү полиция бөлүмдөрү ошол адрес боюнча каттоо алышат. Жанагы жөнөткөн сообщениянын негизинде. Жана ошол геолокациясын текшерип турат. Эгер 3 күндөн ашык ошол жерде геолокациясы чыккан эмес болсо, же башка Россиянын башка регионуна, мисалы үчүн чыгып кетип, ошол жерде калган болсо автоматтык түрдө ал жанагы геолокациясы каттоодон алынат. Эгер эч кандай башка маалыматы жок жүрүп эле ошол геолокациясы 3 күн көрүнбөгөн болсо, аны ошол каттоодон алып туруп, көзөмөлдөнүүчү жарандардын реестрине киргизишет. Бул жөнөкөй сөз менен айтканда азыркы учурдагы жашап аткан жер боюнча регистрациянын аналогу. Эми уже жанагы жашап аткан жерден үй несине кайрылууну дереги жок мени каттап же жанагы билдирүү жөнөттү. Ошол өзүнүн жөнөткөн СМС сообщениясы, ошол геолокациясы, ошол регистрациянын жанагы үй неси жөнөтүп аткан билдирүүнүн ошол эсептелет. Уже демек эгер бул өзүн жакшы көрсөтө, ошол жакшы иштей турган болсо, бул эксперимент Москва облусунда, бул башка региондорго да таратылат. Бул эгер ошо азыр айтылып аткандай болуп иштей турган болсо, бул биздин жарандардын көптөгөн жылдан бери келе аткан көйгөй регистрация маселеси ушул менен чечилиши мүмкүн. Анткени жок проблема бул жана количество жительства эч ким регистрация койбойт, ошо жана отомчуларга кайрылып, башка жакка кайрылып жүргөн маселе ушул менен чечилет деген бир үмүттөбүз. Жакын арада бул дагы окуптук ченемдик актылар кошумча кабыл алынгандан кийин дагы тереңирээк маалымат берилсе, биз албетте сиздер менен дагы ал маалымат менен бөлүшөбүз. Алдын ала маалымат боюнча ушундай. Анан Кубанычбек Кеңешевич айткандай, Ички иштер министрликтин маалыматы боюнча ушул 30 апрелге жакындаган учурда биздин жарандардын кайрылуусу аябай көп болгон. Миграциялык бөлүмдөргө тилекке каршы майдан тартып ошол указдын мөөнөтү 10 сентябрга узартылды деген жаңылык тарагандан кийин биздин жарандардын 3 эсе бул эгер 30 сентябрга жакын калганда күнүнө 1800 жаран кайрылып атса, 30 сентябрь менен 6 майдын ортосунда ал цифра 800гө түшкөн. Жана 6 майдан тартып бүгүнкү күнгө чейин 600-500 болуп ыйлап. Сол себептен орус тарапта дагы бир белгилеп кетти, бул 10 сентябрь акыркы мөөнөт, андан ары узартылбайт. Сол себептен сиздерден сурап элек ошо элдердин арасында дагы бир маалыматтарды таратып бөлүшүп, азыркы учурда мына июнь айларында бир тынчыраак болот, ушул учурда барлаш керек. Анткени августта баардыгы чуркайт. Очередтер аябай чоң болот, анан кийин жанагы кайрылуулар түшөт. Дагы чечиш керек, жетишпей калат, кезектер чоң болот. Именно азыркы учурда июль айларында ошол мүмкүнчүлүк менен колдонуп барып, өзүнүн укуктук абалын өндүрүп салуу зарыл биздин жарандар. Сиздерге чоң сураныч, ошо сиздер биз маалымат таратканга аракет кылып атабыз. Биздин жарандарды ошол сентябрга чейин максималдуу бул көзөмөлдөнүүчү реестр, бул орусча айтканда бул живой организм. Эч качан бул эми обнуляция этпейт, бул жана кара тизме эмес. 73 миң мынча кишини чыгарып салдым, мынча болуп калды деген. То есть күнүнө 500 киши чыкса, 1000 киши кайра келет. Регистрация кийинки бир күн өтүп кетти, мисалы үчүн эртең өтүп кетти, ал киши түшүп калды. Кайра документ турады, кайра чыкты. То есть бул мындай туруктуу, дайыма иштей турган нерсе. Бул реестр жок болбойт, бул мыйзам менен кабыл алынган, федералдык мыйзам менен. Анткени жарандардын арасында бизде көп мына кыргыздар үчүн реестрде жок кылыптыр, анан башка бир маалымат жалган, дагы келбейт. Бул реестр бул дайыма туруп иштей турган нерсе, ошон үчүн 10 сентябрга чейин максимально ошол берилип аткан мүмкүнчүлүк менен документтерди туура алабыз.
бизде азыр сиз менен бөлүшүп турган маалымат ушул эң акыркы жаңылыктар жана 2 мыйзам боюнча. Анан эми тест боюнча өзүңөр билесиңер, уже тест боюнча күчүнө кирди. Балдарды мектепке орноштурууда уже ал күчүнө кирип, бул уже мыйзам менен кабыл алынган уже биринчи этап экзамендер жана тесттер өтүп, көп жарандар өтүп алып, бул биринчи этабы бул жана АТН регистрациядан өтүү. Ал жерде АТНсинин бул жерде жүргөн мыйзамдуулугу текшерилет. Биринчи, эгер АТНсинин бул жерде документтери туура эмес болсо, бала мектепке алынбайт. АТНс бул жерде мыйзамдуу жүрүш керек. Ошонун негизинде биринчи этап ошол текшерүү болот, экинчи бул тест. Анан балдардыкы дагы бизде мындай көп жарандарда ошол маалымат балким жетпей аткандыр. Балдар жаңы төлөгөн балдардын дагы миграциялык каттоого туруш керек. Россия мыйзам боюнча кичинекей бала чоң кишилик бөлүнбөйт. Иностранный гражданин деп аталат. Чет мамлекеттик жаран. 1 айлык бала болобу, 1 жаштагы бала болобу, 6 жаштан жанагы Сахарова медосмотрда чектелген формада өтөт. Анан 14 жаштан уже бардык процедураны өтөт. Бирок 1 айлык бала 3-4 жаштагы бала болсо да АТНси менен чогуу миграциялык каттоого жана туруш керек жашап аткан жери боюнча. Азыр балдардын ошол көзөмөлдөгүчү реестрге кирген балдардын да саны көп, ошол миграциялык каттоосу жок болгон балдар. Ошол себептен ошо балдарды дагы мыйзамдаштыруу бул АТНсинин милдети болуп эсептелет. Эгер балдардын миграциялык каттоосу жок болсо, АТНси ошол жанагы административдик кодекстин жана АТН өзүнүн милдеттерин так аткарбагандыгы боюнча жоопкерчиликке тартылат. Бул эксперимент башталган эксперимент катары башталды. Экинчи сентябрда биология толуктануу канча жыл кетет? Толуктануу Россияга келген чет элдик жарандар үчүн убактысы. Анан жасайды 3 күн эгерде биология ишин болсо, бөлө мисалы үчүн командировка беришим ашып кетти башка элге. Же болсо да бир болуп калды ушул сымал. Бул басандаган үчүнчү күн жана Сахаровдан сөзсүз ошактан барып миграция туруш керек экен. Шуңун менен Сахаровдо өткөндө бир киши каза болду. Эвелендиге калып өзбектер болду. Ал үчүн башка пост болуу же экономикалык өсүмдүн күндөрүндө башкача нерсе болот. Бул эксперимент боюнча азыр мен айтып кеткендей дагы тегерек маалымат бизге берилгенден кийин биз маалымат боюнча анткени бул мыйзамды иш жүзүндө иштеш үчүн дагы укуктук ченемдик актылар кабыл алыныш керек. Ошол эле жанагы техникалык жагы боюнча кандай болуп отслеживать ошол боюнча пока орус тараптан толук маалымат алынбайт. Бул жалпы маалымат алынды, ошол менен бөлүшүп алабыз. Анан бул ошол биз да бул суроолорду койдук. Буларга кийинчерээк жооп беребиз деди. Жана телефонду узатмабыздар. Чыгып кеткен болсо кандай болот ошол десек, мы над этим работаем. Готовится соответственно нормативная профилактика. И технический жагындагы башка жактарын карап атабыз, анын үстүндө иш жүргүзүп атабыз. Экинчи бул 29 жыл. Анан жанагы очередтерге өзүбүзгө белгилүү болгондой ал очередь именно кирип бараткан жерде ЕСке өзүнчө кириш бар. Бирок ичинде основа ичи бир. Бирок сырттан кирип аткан жана сиз айтып аткан телевизиондерге калган киши бул жана ЕСтин катарында эмес, бул жана тажик өзбектер мен билишимче бул тажик улутунун дагы Өзбекстандын жараны болгон. Ал боюнча маалымат биз тапканбыз. Анан бул жылы да ошо өздөрү чейин алып санаңыздар керек. Биздин элчи Кубанычбек Кеңешовичтин белгиси менен азыр орус тарапы менен ошол маселе көтөрүлүп атат. Биздин жана ЕСке мүчө болгондон кийин ошо Кыргыз биздин жарандарга ЕСке өзүнчө окошкаларды, миграциялык борборлордо өзүнчө окошкаларды яратат. Мунун үстүндө иштер жүрүп атат. Жакшы жагынан чечилет деп ойлойм. Негизинен өзүм ушул мыйзам боюнча жүз мигранттарга геолокация боюнча. Геолокация боюнча эгер ошол азыркы бизге берилген маалымат
тап болуп анан ошол иш жүзүнө ачса мен жогоруда белгилегендей бул биздин жарандардын эң негизги бир көйгөйүн чечет. Бул регистрация маселеси. Мурункудай уже собственниктерге кайрылбайт белгилесин. Менин пропискаларым боюнча башка деп. Жашап аткан жер боюнча эле жөндөп биз бул маселени көптөн бери орус тарапка сунуштап келгенбиз. Бизде жанагы жумуш орду боюнча миграциялык каттоо болду. Жарандардын эгер фактически жашап аткан жеринде ошо үйүнө койбойт, өзүнө мүмкүнчүлүк белгиледи. Буга чейин обязательно услуги болсо да тиги үй несин подтверждениясы жок болбойт болчу. Эми азыр ошондой жаранды өзүнө мүмкүнчүлүк берип атат. Бул эми эки тараптуу, конечно, бул геолокация менен бул контроль полный. Мисалы үчүн каякта жүрүп кандай, бирок ага жаран өзүнүн макулдугун берет. Жана сакчы бар, ошол тиркемеде катталып атканда манжайызчы анан даю согласие на работу кылсаң да өзүнүн макулдугун бергенден кийин анан ошол эксперимент катышуучусу болуп ошондой жанагы регистрациянын ордуна геолокация жүрүтөт. Актар сурай берсем болот. Баштамакпыз. Эми кечирген үчүн кечирек болду. Иш-чарам бар эле. Кечирим сурайм бар эле. Вакыт толтурат жерде. Эми туран үчүн көңүл диаспора уюмдарды жетектечилер, башчылар бар. Айрылуу болбосундар, болбойт деп эсептейт. Айрылууларды видео тартып эле вакытта салып койсоңор, бизде билет кимди кандай жүрүп атат. Бул бир, экинчи эгерде жарандар компактуу жерде барып чогуу иштесе, жашаса, сунуш берген. Биз барып жолугуп, түшүндүрмө иштерди ошо үч жерде жасайт. Бактер ошол жана кечээ күнү Владимир Владимирович кол койбоду мыйзамга. Ал кандай мыйзамга кол койду анда ошол? Эгер бул экспериментке уруксат берди, эксперимент геолокация боюнча. Геолокация боюнча мыйзам мамлекеттик думада кабыл алынды. Эмне үчүн бул маалымат чыкты? Биз бул маалымат негизи мартта эле биз таанышканбыз бул мыйзам долбоору менен. Кийин кошумчалашты ооба. Бул мыйзам долбоору башкында бул жана патент алып жана ЕСке мүчө эмес мамлекеттерге тийиштүү болчу. Бул 17-18 март ортосунда каршталган. Анан 18 майда экинчи окууда булар өзгөртүп, жана бизге да тийиштүү болуп туруп, анан кийин 20 мартта кабыл алды. Мына кыска убакытта кабыл алып туруп эле Совет Федерация 21 майда болуп атат ошо. 21 майда жөнөтүп эле, бизде одобрение сразу президент кол койду. Мыйзам кабыл алынды толук. Ошо күчүнө 1 сентябрдан тартып кирет. Бирок бул мыйзамдын ошо мен айткандай иш жүзүнө ашыш үчүн дагы кошумча укуктук ченемдик актылар болуш керек. Бүгүнкү күндө анткени миграция болгондой учуп, регистрация дегенде дагы эле мыйзам түрүндө бар. Түшүндүк. Жанагы печат маселеси азыр аябай актуалдуу атпайбы? Миграциянын аркасында печат бастырыш керек деп атат да. Актуальный, эң актуальный суроошул болуп атат да. Бул жанагы 2021-жылы чыккан МВДнын приказынын негизинде талап коюлуп атат да бул жердечи. Эми ушул нерсени мен айтып кетип атам да, МВДнын деңгээлинде эле приказды чечсе болот экен да ошону. Bunun актуалдуулугу кандай деп ойлоп атам да. Эгер биз госуслугидан жасап аткан болсок, да, госуслугидан булар удаленный деп бизге берип атат да. Анан опять также биз кайра эле печат бастырган, кайра эле ФМС көчүрүп отуруп атабыз да. Кезекке турганда жанагы буларга да эки жумуш, өздөрүнө дагы МВДга, бизге дагы эки жумуш болуп атат да. Эми туура жанагы миграционный картада срок жазылган. Эми ошол срок бүткөндөн кийин ал может документ недействительный болуп калышы мүмкүн, юридический жактан. Мен ал жагын түшүнүп турам. Бирок мен ойлоп атам, биз эми сунуш бериппи, ушундай жолугушуп атпайсыздарбы? Ушул сунушту айтып көрсөңөр, может ушул приказ менен кара жокко чыгарса болобу дегендей да. Эми сиздин оюңузду угайын деп атам. Бул маселе ушул жылы чыкты. Жана миграционный карта. Негизи бул болуп келген, болуп келген. Көп учурдан бери Москвада жасалбай калган. Бул эки нерсе бар. Миграционный учет бул ошол жанагы аркасына печать койгондо бул срок пребывания деп. Вот ошо бул жерде Россияда жүргөн уруксатты
жүргөнгө уруксатты ошону узатыш керек. Бул жанагы эмгек келишимди регистр узатылат. ооба. Бул жарандын өзүнүн милдети негизи. Ошо эмгек келишимин негизинде мен дагы эмгек келишим бар, кийинки жылга узатып бергиле, ошо негизинде жыл сайын узатып турат. Экинчиси бул жана регистрация промежуточного пребывания. Ошону негизи ошол эки түшүнүктү биз негизи кабыл жүргөнбүз да. Бул силер жана достук судья аркылуу бизге мүмкүнчүлүк берди, ошол регистрацияны айтып атасыңар жана. Миграцион учет ооба. Ооба, миграция. Тиги ал башка. Ооба. Продление срока пребывания. Бирок бизде азыр ошону ойлоп атат, ошо жана дополнительный нормативно-правовой акт кабыл алынат деп бул мыйзам иштеш үчүн. Ошол жерде бул негизи караса керек. Эгер геолокация менен ушундай уруксат берилсе, Сахаровага миграцион учетко баардыгы бир жерде ошол Сахарова эсептелет деп маалымдады да. Ошол экспериментке ким катышкан болсо макулдугун берип жана геолокацияга. Анда алардын ошол жана основной миграцион учету ошол Сахаровага коюлат дагы. Фактически жашаган жер жанагы сообщение жөнөтүп, өзүнүн геолокациясын берип, бул ошол регистрациянын аналогу болот. Дагы акыркы суроом кечирим сурайм. Жанагы Сахаровада аккредитациядан өткөн медпункттар бар. Медучреждение деп коелу эми. Анан бул Сахаровадан өтүш керек сөзсүз дейт экен да. Кээ бирлери жанагы Ленина 17, Ленинский проспект 17 бар экен. Ал жерде өсүп кеткен деген эки ача пикирлер болуп атат да. Бирок аккредитациядан өткөн жанагы списокторду бизге беретпиз, алатбыз эмне, чтобы биздин немелер не обязательно Сахаровага барыш керек да. Может Москванын ичинде деле жанагы кезектер может болбойттур. Ушул боюнча маалымат керек болуп атат бизге. Мүмкүн ал сизде жоктур. Мен жаңы деле түшүнөм. Эгер болсо, мен ойлойм кийин ушуну берип койсоң. Справка алуу үчүн Сахаровдон башка жерден асылып атасыңбы? Жок. Дактилоскопияны биринчи өтүп келет да. Просто аны түшүнбөй калышы мүмкүн да. Жок, мен Сахарова деп суроо бердим. Суроо уктуңуз? Именно эмне үчүн Сахаровага барыш керек деген суроо болду. Ооба, медицина бир жылда бир жолу өтүш керек, ооба. областына иштегенде жанагы именно ишмердүүлүгү менен келгенде баардыгы эмемсе Сахаровадан өтүш керек деп көрсөтүлгөн жери бар да. Ооба. Бирок мындай болуп атат. Эсимде логически алганда, бүгүнкү күндө жана айтып атасыз, Ленинский проспект болуп атат. Анан медицинанын Москва областынын жана Одинцовасы, ПГС МВД Одинцова жана ПГС МВД Подольскийде өтүп атышат. Медицинаны өтсө болот. Мисалы, анткени медицинаны сиз бүгүн эки жака учуп келдиңиз. Сизге жатпай калды. Мисалы, барай жатпады сизге, сиз Москвага келдиңиз. Москвага келгенде именно медицинаны кайрадан өтүшүңүз керек деген мыйзам жок. Анткени ал жерде бир гана мыйзам бар, жана сертификатты бир жыл ооба. Бир жыл 12 айга ошол медицина менен сиз бул жерде только башка процедуралардан өтүп коесуз. Жанагы каттоого туруп, жана башка жок, жерде жанагы анан ошону менен бирге дактилоскопияны бирок Сахаровадан ооба, биринчи өткөндө. Ошону менен бирге Москва шаарында мисалы территориалдуу миграция суроолору боюнча бөлүмдөрдө кылып атышат. Аларда делечи ошол жерге практиктерге барып мисалы кылып атылган болсо, анда жүз боло берет. Жанагы кандай десем, мындай запрет жок да. Бирок бул мындай нераспространенная практика болуп жасалып атат. Биз дагы азыр аны наблюдать кылып атабыз. Наблюдать кылып, азыр өзүбүзчө карап атабыз. Биз дагы андай жазып болот экен. Анткени медицинага запрет жок. Кайсы жерден өтсөңүз дагы Россиянын аймагында ал медицина жарайт. Бирок дактилоскопияны Москвадан өтүшүңүз керек да. Жок, ошол аккредитациядан өткөн учреждениялар болуш керек экен. Медицинский немелерчи. Өтпөгөндөрүнүн болсо калыбы. Ошол эмелерге барганбыз бизчи, поликлиникаларга баалуу аккредитацияларды текшерип, карап, учуттарды көргөнбүз. Кийин анан просто жабык эле бар Москва өкмөтүнүн токтому менен только Москваныкы и Московской областы только ММЦ Сахарова деп койгон. Мен азыр билип атам, бул бир проблема эмне болуп атат, жана бул кезек көп болгондон анан эми алыс Сахарова
тепсенди да калды деп. Ошол бул дагы жана ээсте болгонубуз жакшы эмес болуп атат. İçi bir болгону менен киргенден кийин очукта ал жерде анда ичинде мисалы кезектер көп эмес андай эле. А вот сырттагы салфатына чейин карап биздин кыргыз адамдар мисалы душар болбой атат да. Анткени код бар башка. Болду, түшүндүм, рахмат. Алыштырбы, азыр өтө жакшы маселени айтып кеттиңиздер. Ушул сахра боюнча мен өзүм барып көзүм менен көрүп, ошол процедураны башына маек өткөрүп бердим. Анан сиз айткандай жакмай түшкөн. Ошол жерде отдельный окошко турат. АЭСтин өлкөлөрүнүн жарандары үчүн. Бирок бүгүнкү күндө до сих пор эле ал жерде барын чогуу кабыл алып жатат. Ал жерде тажик жарандары да Африкадан келген өлкөлөрдүн жарандары деген. Кыскасы кайсыл өлкөнүн мигранты болсо барын бир эшикке буруп калганда, анан эки эшиктен кирип жатат. Ошол биздин жарандар үчүн мына отдельный мына эшик турат. Эмне үчүн ошол АЭСтеги жарандарды кабыл албайсыңар деген маселени койдум мен жетекчилик менен сүйлөшүп жүрөм. Ал жерде айтып жатат, биз АЭСтин жарандарын кабыл алып турган болсок, аз эле адам жанагындай бир күнгө алат 25 күнгө чейин кабыл алат экен. Анан маселенин бардыгы дейт. Ошол жерде мен даже жанагы видео эмесинен көрсөтүп берди. Барган жарандардын тартип бузуучулугунан ошол кырдаал түзүлүп жатат экен да. Келген жарандар бири жанагындай кылбай, очередке турбай, же батырап мен барып тура калам деп жаш баладай чурп калып көрүп отуруп просто мен өзүм уялып кеттим. Берген сурооңачы. Биз жарандар коомчулукка дагы ушул түшүндүрүү ишти айтышыбыз керек экен. Ошол жерде дагы маданияттуулукту көрсөтүшүбүз керек экен. Ал жерде жашы улгайган аялдар, аталар барат экен. Аларга очередь берейин деген жанагы эме жок да жаштардачы. Жана ким айтып кетти? Өзбекстандын кайсы бир эменин жараны тепсенип калды депчи. Ошондой ситуация көрсөтүп отурсачы, ал жерде сөзсүз ар кандай беколтак адамдар барат да. Анан ичиндеги ситуациядагы жана сиз айткандай отдельный биз үчүн окошкалар жок. Ал жерде дагы баарын бир кылып салганда, сыртында ичи очередте турат. Ичинде дагы очередте турат. Эртең менен баргандар ошол жерде сурасам айтып атты да, 6-да 7-де кезегибиз келди депчи. Ошон үчүн мен ойлойм, кичине бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, именно ушу биздин жарандар үчүн же ээстин алкагындагы жарандар үчүн бир шарт түзүлгүдөй кылып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек. Бул биринчиси. Анан экинчиси мен өткөндө дагы жеке личкада дагы сүйлөштүм эле, мына Москвадагы азыр эми ипотема болуп калса дагы мен айтканга мажбурмун. Баягы коомдордун арасында мыйзамдуу иш-чараларды өткөрүп жаткандар да бар. Мыйзамдуу Минюсттан катталган коомдор да бар. Ошол эле учурда мыйзамсыз Минюсттан катталган эмес, бир иш-чара өткөрсө дагы эч кандай жоопкерчиликтер каралбай эле башаламан иш-чаралар, мааникелер, мындайча айтканда Москвадагы кыйындар көп болуп жатат да. Бул каяктан чыгып жатат? Биз катышкан жыйын чогулуштарда азыр байма-бай ушул журналисттер, эксперттер, аналитиктер уже айта баштады да. Бул кандай жамааттык уюмдар түзүлүп жатат, булар кандай иш алып барып жатат, булардын фонду кантип чогулуп жатат, булар фондуну кантип иштетип жатат, Минюстта көрсөтүлгөн устав жанагы эрежелер сакталып жатабы, жокпу, муну ким текшерет деп уже наказдар түшүп жатат, текшергиле депчи. Бир күн болбосо бир күн бир коомду текшерип, бир чоң иш-чарада жанагы Бөнедагыдай бир негатив иш боло турган болсо, тегиз диаспорага дагы, элчиликке дагы, ушул жерде коомчулукта жүргөн активисттерге дагы туура эмес болуп калат дейм да. Мунун дагы алдын алып